Kerege bul Keliningdi degan bir nemesini neme kılgандай bolot edim da. Apa keregen mi? Sırkı uçurdagı Kadamjay şul rayonunda hakimi kim? Aytıp koyuңуз. Yok bilbetkem. Bakıt Bayake oğlu. Aytkандай. Жеңиз суроо берелим. Kadamjay шаары эмнеси менен таанылган? Surbaka Bilat. О, балакам жок дегенде туура жок. Эжеке bir мүнөттө мүмкүнбү? Суроо берип беречи, качпаңызчы. Макул. Десе көрдүңүздөрбү, бияк көрсөтсөң бизде Kadamjay шаарында ушинтип сөзгө жок. Караңыздар, бул деген маданиятындагы бир минус белгиси болот бул. 25'ten ötkөндөн кийин балдарды ham үйлөш кыйын экен, точнасы эле. Точнасы. Кыз таңдаша берет экен, биrini boyu sötak дейт экен, биrini кара дейт экен, birinin мамилеси жакпай калат экен. Ошон үчүн балдарды 23 жашында тутуп үйлөш керек. Ай, рахмат. Келиңиz. Kadamjay шаары кайсы жылы шаар статусун алган? Билбейсиз, а? Келиңиz, келип токтоңуз. Жеңилирээк суроо. Туугандар, бизде Kadamjayda элдер биз качан үйрөнөбүз мындай видеого түшкөндү, видеого десе как будто сиздерди баягы бир нерсеңиздерди алып ала тургандай качасыздар. Үйрөнүш керек. Былтыры да тарткан элек. Bir жылда элдер өзгөрүлдүбү десем, дагы эле ошол. Биз бирок үйрөтөбүз. Кеттик андан соң. Чалмас пичоңуна бирөө суроо берели, жооп берсеңиз билек беребиз. Кеттик. Мына достор, мен ушунчалык аракет кылып белек беремин деп, жеңил суроо берем десем дагы адамдар кач. Ай. Уялышат, качанга чейин. Бизге демөөрчүлүк көргөзгөн ушул Строймир курулуш дүкөнү. Бул жерде жаш жигит жетектейт. Ичинде толтура көтөрүктөгү буюмдар бар. Бул башталышы. Көптөгөн адамдарды сүйүнтөбүз. Бул жер Орозбеков айыл аймагы Күллү айылында. Мына хайдаркенчилер ушул жерден өтүп баратканда, хал менен кайтканда сөз токтоп кире кетиңиздер. Саламатсыздарбы, Kadamjay шаарынын тургундары, районубуз тургундары, былтыркы жылда дагы кудду ушундай видео чыгарган элек. Бул видеобуз дагы аябай сонун кызыктуу болот. Биз менен чогуу болуңуздар. Азыр биз ушул жердеги жүргөн адамдарга суроолорду узатабыз. Кыргызча суроолорду беребиз мүмкүн болушунча. Эгер билсе, бизде мына пакетчиде толтура мындай татуулар бар. Караңыздар. Ушуларды белек кылабыз. Биз менен чогуу болуңуздар. Кызыктын баары алдында. Кеттик андан эсе. Азыр жүрүңүздөр. Эң биринчи ушул апаларыбыздан баштайлы. Апа, бир экөө суроо берели сиздерге. Туура жооп берсеңиздер, сиздерге могу жерден белек беребиз. Жеңил эле суроо беребиз. Болду, билгениңиздерче. Апага суроо узатабыз. Сиздерге Kadamjay шаары кайсы жылы шаар статусун алган? Айтпайсыздарбы? Кайсы жыл болгон энди? Kadamjay шаары 3 жыл болду окшойт. Талашып калдыңбы? 3 жыл болгон жок. 3 жылдан көп. 2012 жылы 27 сентябрда шаар намын алган. Азыр кийинки суроо беребиз. Апаларга кереге дегенди жаштар билбей койду, апа. Ушуну сиз түшүндүрмө берип коюң ушул апаларга. Кереге деген кереге илгергилердин керегеси да, илгерге. Түшүндүрүп айтып бериңизчи, түшүндүрүп эмне деген? Байсам экен энди. Очок немелерди айтабы кереге деп. Илгери кереге деп очок неме кылгандарды кереге дейбиде, эмне десе кереге. Очок? Жок, кереге апа, кереге. Жакшылап ойлонуңуздар. Керегеде илгери кампырлар келиндерди неме кылгандагы кызып экен. Мен ham жакшы билбейт экенмин. Сиздер кайсыл жактан болосуздар, апа? Kadamjayдан эле. Кайсыл жеринен? Окунаданбы? Өзүмдүн айылдаштарым экен апалар. Кереге. Кереге. Апа, кереге бул Келинingdi degan bir nemesini neme kılgандай bolot edim da. Апа, кереген ме? Кереген айтып коюң. Kerege bayağı Kırgız üydü memesi mi? Ha? Kırgız üydükü. Оп, молодец. Балли. Жакындадыңыз. Апабыз тапты. Кыргыз үйдүн дуалы болот кереге. Балли. Апа, бизде сизге белек алыңыз. Ассаламу алейкум. Суроо беребиз, жооп берсеңиз сизде пакетчиде белегибиз бар. Белек беребиз, ака. Атыңыз ким болот? Болуш ака экен. Кайсы жактан болосуз? Айдаркен шаарынын тургуну экен. Сизге суроо, Kadamjay шаар статусун кайсы жылы алган? Bilbeyt ekenim.
2012-жылы 27-сентябрда алган. Андай болсо кийинки сурообуз. Сурма комбинаты кайсы жылдан баштап ишке түшүп баштаган? Surma kombinatı. Фотондо мына басып койсоңуз ушундай моменттерчи. Bilbeydik kendini da. Муну да билбедим. 1936-жылы ишке түшүп баштаган экен, Билип алдыңыз эми. Окуш керек экен. Макул. 2012-жылы шаар статусун алган. Ассаламу алейкум. Ana ушул акебизге келдик. Сизге бирек суроо беребиз. Суроого жооп берсеңиз сизге пакетибизде белектер бар ушунун үчүн. Татуулар бар. Ушудан подарка кылабыз, ака. Даярсызбы? Көрөлүкчү. Акаларыма суроо берим ушул жерде. Кадамжай шаар статусу кайсы жылы алган? Так. 2012 жылы, по-моему. Айтып койбодуңуздар ичиңиздер? Аздар жок. Тупpa туура жооп. 12 сентябрь айы где-то. Ulan açıp durgun. Muhammed, ozun açılma, bir qarab tur. Açsam? Jadan dep. Mana sizge bizden sizge estelik aka. Estelik deyim de padarka. Daha bir soru vereyim aka. Tura cevap verseniz daha bir de padarka bereriz. Bu Kadamjay emnebиз менен tanılganбыз. Surma kombinat менен. Эң туура. Ошол сурма комбинаты кайсы жылы ишке түшүп баштаган? Жалган айтпасам 41 жылдары. Жакындаштыңыз. Аз-маз ойлонуп көрүңүз, жакындаштыңыз. Ошол улуу Атамекенин согуш учурунда Украинадан bu жака пол эме болуп келген да. Кадамжайга. 1936 жылы деп жазылган экен. Бирок жакындаштыңыз. Жакындаштым. Бирок Ошоно болсо да куттуктайбыз. согуш учурунда. Айдаркендик болса? Айдаркендиктер көрсөңүздөр акаме лайк басып коюңуздар. Кана азыркы учурда Айдаркен шаарынын мэриясы ким? Ошону айтып коюңуз. Бакыт Турдалиевич. Грамотный адам экенсиз экен. Куттуктайбыз. Молодец. Бар болуңуз. Шарт мындай. Туура жооп берсеңиз, мына пакет ичинде бизде подаркаларыбыз бар, белектерибиз. Белек беребиз сизге. Кадамжай шаары кайсы жылы шаар статусун алган? Себеби биз Кадамжайданбыз да туура. Муну ар бир эл билиш керек. Daha bir kaytarın susuru. Кадамжай шаары шаар статусуну кайсы жылы алган? Буяк карап сүйлөй бересиз. Kaysı cıldı oğlan resmi. Ha, жеңе тартыңсыз дагы эстелик. Ne Rusya'da köçürüldü istiyor. 2012 жылы 27 сентябрда алган экен. Кийинки суроону беребиз. Оля. Кадамжай, чыга бересиң, чыксаң бунун уят жери жок. Кадамжай районунда канча миң калк бар? Муну да билбейсиз. 200 миңден ашуу калк бар экен. Мен билип жүрөсөм. Жеңил суроо берелим. Кадамжай шаары эмнеси менен таанылган? Surma kombinatı. Балакам жок дегенде туура жооп алды. Жеңе бер акең. Бер битте подарка. Жеңеме берип коелу туура жооп берген үчүн. Жеңеме мынакей. Эстен чыкпасын, а? 20 күндөн кийин дагы сизге келип суроо беребиз. Адашып жүрбөң эми. Орозбеков айылын акаларыма келдим. Мына ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Сиздерге суроо беребиз. Кең жакыныраак тура бериң. Суроо берем ака. Туура жооп берсеңиз, пакет ичинде толтура подаркалар бар. Подарка берем. Жооп бере албасаңыз, шериктериңиз жардам берет. Макулбу? Бул жакты караң. Кадамжай шаары шаар статусун кайсы жылы алган? Буну билишибиз керек биз. Себеби биз Кадамжай районунун тургундарыбыз да. Ушул жерде күн канча болду? Ака жардам бере берет. 23. Зайыр мындай басып жактан алыс кылып мындай тартсаң боло берет. Мындай фокус кылып акама бурганда аканы көрсөтүп дегенде. Кадамжай шаары ака шаар статусун алган. 3 yıl oldu şu anda da 25 yıl oldu ya. 5 yıl boldu deyt akabız. 3 yıl boldu deyt akabız. İşte yok da. Ben жообун айтам, билбегендерге подарка жок. Ака сиз айтып коюңуз. Ben Aydarken'de kim bileyim ben. Кадамжай шаары шаар статусун 2012 жылы 27 сентябрда алган. Google'da жазылды. Бияк карап сөйлөсөңүз видеону. 2012 мына экинчи суроо берейин. Кадамжай районунда канча миң калк бар? 10 stas. Bezana.
200 миңден ашык халык бар. Билип коюңуздар. Кадамжай сурма комбинаты кайсы жылы ишке түшүп баштаган? Ол 1936 жылы. Эми биз сурма менен таанылганбыз да, дүңгүрөгөнчү. Макул болуп мен силерге. Мына акаларыма. Айдаркенский акаларыбыздан сурап көрөбүз мынакей мына. Ассаламу алейкум. Кандайсыз экен? Бирөө суроо берели. Ака. Айдаркен шаарынын мэри ким азыр учурда? Хуй знает, брат. Биздин эл түшүнүп койсоңуздар болот мына. Түшүнүп сөгөт, урушат, кубат. Экөөбүз алдына келдик Кадамжай шаарында. Ушул жерди сиз ачаса, ушул жерди жүргүзөт. Эжеке, сизге суроо беребиз. Туура жооп берсеңиз, мандариниңизден 1 килограмм бересиз деп коелайм. Тамаша. О, пакетте бизде дагы белектерибиз бар, ошодон беребиз. Тапкычаңыз сурооду бере берем эми. Тура сазмаза? Күтүп койдукпу? Эме. Кереге деген эмне деген айтып коюңуз. Кереге деген бул жакшы нерсе да. Кереге деген таппай калдым го. Макул. Кереге деген бул боз үйдүн дубалы болот. Кийинки суроо беребиз. Кадамжай шаары бул Кадамжай эле дейбиз, бул Кадамжай деп сыймыктанабыз. Неги билишибиз керек да, бул Кадамжай шаар статусун кайсы жылы алган? Точно билбейм. 2012 жылы 27 сентябрда алган. Достор, билип калгыла. Башка жактан сурап келсе таппай жүрбөгүлө. Так. Эми сизге жеңилирээк суроо берейин, а? Şu badarken ne var? Канча небереңиз бар? 4'te. 4 небереңиз, а? Bir 4'te dedim. 9'ta evrim var. Канча жашыңызда турмушка чыккансыз? 18. 18 жашта, эжебиз 18 жашында турмушка чыккан экен. Азыркы жаштарга кичине мындай үлгүлүү сөз айтып кеттиңиз анда. Азыркы жаштарга ынтымактуу жакшы болуп, түшкөн жерде жакшы жашашып, ыстык суукка чыдашып жашаса баары жакшы болот. Сабирдин тайгы сары алтын дегендей, мына биз сабир кылган экенбиз, мына бир жакшына жүрөбүз. Аллахыма шүгүр. Ошо оор болсундар азыркы жаштар. Оор болсундар деме. Коркпой турмушка чыга берсин деңиздер. Коркпой турмушка чыга берсин, тилдери кыска болсун. Жашоо зор болот. Ал эми ушул үйлөнбөй жүргөн, 30га кирип калган, 30дан ашып кеткен бойдокторго дагы бир-эки ооз сөз сүйлөй кетиң. Бойдоктор тезирээк үйлөнгүлө, жашыңар өткөн сайын үйлөнгүлөр кээ калат экен. Ошон үчүн ул баланы 23 жашыда 25 жашыга каратып үйлөп коюш керек экен. 25тен өткөндөн кийин балдарды үйлөш кыйын экен, точнасы эле. Точнасы. Кыз тандашаа берет экен, бирини бою сотак дейт экен, бирини кара дейт экен, биринин мамилеси жакпай калат экен. Ошон үчүн балдарды 23 жашыда тутуп үйлөш керек. Ай рахмат эжеке, бир белек берип коебуз. Эжеке ушунчалык каалоо тилек, жакшы эмелерди айткандыгы үчүн бизден сизге аз болсо дагы момпосуй. Ушул таттуудай жашооңуз таттуу болуп, тыпылдап кызмат кылып жүрө бериңиздер. Сиздерге эки ооз суроо берели, туура жооп берсеңиздер белегибиз бар. Мунун уяты жок, уялбаңыздар, коркпоңуздар, а? Макулбу? Келиңиз муну жаныңа туруп алыңыз, досуңуз жаныңа туруп алыңыз. Жардам бересиз досуңузга. Жеңил эле суроо беребиз. Уят коебуз. Билбегендин уяты жок. Караңыз, жеңил суроо беребиз. Уук деген эмне деген? Айтып коюңуз. Уук деген. Уук? Уук деген бул кыргыз үйдүн немесиби? Эмнеси? Кичине түшүндүрмө бересиз. Мындай таяктар эмеспи? Куттуктайбыз эжеке. Бир белек бергин. Эже, мына бизден сизге подарка. Эми сизге суроо. Жаныга туруң, бул жака туруң. Табас, кыжалат болуң, бул жака туруң. Видеого көрүнбөй калыптырсыз. Эжеке, сизге. Кереге деген эмне деген айттыңыз? Кереге дагы ошол эме болсо керек, ошол боз үйдүн бир немеси. Кире беришиби ошондой. Кереге. Кичине түшүндүрүңүзчү. Эшигиби? Кереге. Жардам бериңиз. Менен билбейт экен, бирок уккам. Ошо укканмын го мен дагы, ошо эсимде жок. Макул интернетти карап неме кылып коюңуздар. Кереге деген ба дубалы болот. Мында хрест баягы бизче айтканда дубалы болот. Мейли. Куттуктайбыз эже. Билет экенсиздер. Так, кеттик жүргүлөчү. Ауыз билет, ассаламу алейкум апа. 1 мүнөткө мүмкүнбү? 1 мүнөткө суроо берели. Ай азаматсыз апа. Кайсыл жактан болосуз? Кыргызстактан. Жакыныраак тарта берсең болот. Эме? Токтолбой. Кыргыз кыштактан, а? Кыргыз кыштактын айылын тургундары көрсөңүздөр апасына айтасың. Сизге мындай кыргызча, нукура кыргызча суроо берейин. Кереге деген эмне деген апа? Көпчүлүгү билбей койду. Жооп бербей туруңуз азыр. Ушул сурооду берсек Кереге деген түндүктүн немесидеги уюлунун жанында. Оромон дубалымда Дубалы болсо да болуш керек. Уук деген эмне деген апа? Уук деген баягы сөйлөп тургандары.
Апалар билет. боз үйдүн. Меш деген ме деген апа, ошондо айтып коюңуз. Меш, меш мору да, биздин тилде. Меш деген печка болот. Печка. Биздин азыркы учурдагы Кадамжай ушул районунда акими ким? Айтып коюңуз. Жок, билбейт экенмин. Бакыт Баяке уулу. Айтканда, эсиме түшүп. Белек берип коебуз. Аз болсо дагы апа мына бизден сизге эстелик. Апабыз видеодон качпай, ушунча эркектердин арасында, жада калса даже эркектер качып атат апа. Ой, мени тартпа депчи. Сиз аз эмес. Канчага кирдиңиз апа? Рахмат. Телевизорго тартып койсоң дагы эми Канчага кирдиңиз? Фото коям апа. Менби 68ге кирдим. 68ге кирди апа. Апа, сизден кичине уже жашыңыз улуу, ушул жаштарга кыска акыл насаат айтып кетиңизчи. Жаштар жакшы болгула, айныкса үйлүү жайлуу болгондор жакшы тирилик кылгыла, жашап, бири-бириң менен түшүнүшүп, жакшы жашагыла, балдарыңардын келечегин ойлогула. Балдардын келечегин ойлой турган болсоңор, бири-бириңе түшүнгүлө. Эч качан биз дагы 50 жыл жашап, 40 жыл жашап бири-бирибизди түшүнгөнүбүз жокпуз. Бирок түшүнүшүбөйт бардыгын. Только балдардын келечеги деп бири-биринди сыйлаш керек. Ушул менин сөзүм. Эми дагы бир айтып кетчү нерсе, 30дан ашып кеткен балдарга, үйлөнбөй жүргөн балдарга кыска эмне деп коесуз ушуларга? Жок, буга жооп бере албайм. Макул. Үйлөнгүлө деп коесуз жок деген да? Макул апа. Азыркы балдар кандай экенин түшүнбөйсүң да эмне. Рахмат апа, рахмат. Нур. Алинур, а? Канчанчы класста окуйсуң, Алинур? 8. 8-класс, Кайсы мектепте окуйсуң? Лицей. Кыргыз лицей, Кыргызча жакшы эле түшүнөсүң да, Алинур? Уук деген эме деген? Жеңи сурооду ойлондуруп берип атам. Уук? Жардам берейин Алинурга. Уук деген мындай айтабы кээде кыргыз тилден көрөк бул жөнүндө түшүндүрмө берет да. Ошондо эме деген, кайсы жери, эмнеге колдонот, негизи эмне деген бул? Уук дегени батыр деген. Боз үйдүн кайсы бир буюмуга иштетүүчү нерсе бул, Кыйнап койбойлу, Алинурга жеңил суроо берели. Уук деген бул боз үйдүн баягы таяктары болот. Таап билип алдың, Биз азыр кайсы жерде турабыз, Алинур? Кадамжай шаарынын районунда. Жок, биз кызыл кебабыз азыр, Алинур. Жок. Деме, макул, тамаша. 7 жерде 6 канча, Алинур, шуну айт. 7 жерде 6, 42. Молодец, Алинур. Бок, дагы бир суроо. 8 жерде 8 канча, Алинур? 64. 64. Математикадан күчтүү окшойсуң, көмчү. Сага 9 жерде 7. 63. Ай, молодец, Алинур, куттуктайм. Бирок математикадан жакшы экен. Алинур, бизден сага белек. Куттуктайбыз, Билип жүр. Кыргызча. Эжеке суроо берсек болобу? 1 мүнөттө. Эжеке кең суроо берели. Келиңиз. Кыргызча суроо болот. Кыргызча суроолор. Кыргызча. Коркпоңуз. Эми өзүбүздү сынап көрөбүз. Кыргызбыз да. Кыргызсыз да негизи туурабы? Кыргызбыз. Караңыз. Келиңиз, мына карап турасыз. Меш деген эме деген, эжеке айтыңызчы. Меч баягы темир печкабы? Азамат. Зато таптыңыз. Куттуктайм, эже. Бизде белегибиз бар. Мына бизден сизге белек. Достор, меш дегени бул печка дегени. Негизи сизде жашылуу аялдар билет, эже. Жаштар көбү билбейт да мындайчы. Меш деген печка дегени дос. Азыр көбү мындай орусчалап кетишти го. Ай, аю, я, это, я дешипчи, бирок кыргызчаны билишпейт, кыргыз болгондон кийин. Кең сизден бирөө сөз жаштарга эмне мындай акыл насаат айтып кетесиз? Кыска сөз. Акыл насаат ушул намаз окушсун, мусулманчылыкты кармасын. Бунун эч кандай зыяны жок, только ийгилик алып келет. Таза жашоо. Үйлөнбөй жүргөн бойдок балдарга бирдеме деп коюң, жашы 30дан ашып кеткен. Аларга дейт, ийгилик эмне дейт элем, Аллах колдосун, Аллахтан жардам сурасын, намаз окусун. Намаз окуш керек. Рахмат, эжеке. Көрдүңүздөрбү? Намаз окуш керек, үйлөнүш керек дейт достор. Кеттик. Биз дагы эле Кадамжай шаарында жүрөбүз. Адамдарга сурообуз атайлы десе, көпчүлүк эле качат. Ой, мен тартпа десе, эжем таап алдым. Эжеке, саламатсыз. Суроо берсек болобу? Мына карасаңыздар. Эжеке, суроо берсек болобу? Жок, ар кандай суроо. Кеңиз.
Не дейбиз эми? Жок дегенде жигиттер качпасын эми. Ассаламу алейкум байке. Суроо берсек болобу байке? Иә. Эжеге суроо берсек болобу? Айланайындар. Кадам жайчылар. Ушул видеону көбүрөөк лайк басыңыздар. Кадам жайчылар ушундай болуп качпаңыздар. Бул деген уят эмес. Азыр көрсөтүп коебузбу? Жигит келди аталы. Ушу жигитке суроо берип беребиз азыр. Математикалык жактан суроолорду беребиз. Ассаламу алейкум укам. Кандайсың? 1 мүнөттө мүмкүнбү? Молодец мына жаштар өрт. Атың ким укам? Азырет. Койсоң болот. Азырет, а? Ооба. Канчанчы класссың? 9. 9 класс. Кайсы мектепте окуйсуң? Эржигит Шакиров атындагы. Ал кайсы жакта окуп болот? Жогосекте. Жогосекте. Орозбеков хамдар чыккан айылдан экен. Сага суроо. Абдыкадыр Орозбеков ким болгон? Дүйнөнүн Кыргызстандын биринчи президенти болгон. Бирок onu башкача айтышкан да, эсиме чыгып калыптыр. Биринчи катчысы болгон, а? Кайсы жылы төрөлгөнүн билесиңби же? Ошо унутуп турат окшойм. Макул. Аны билет экенсиң, азыр математикалык жактан суроо берейинчи, даярсыңбы? Информатикадан бериң. Информатикада мен өзүм эми жакшы иштебейт да, эмеден математикадан оңой эле. 5 жерде 5 канча? 25. Азамат, так. 6 жерде 6. 36. Азамат мына көп кыйнабай эле Адилет 9 класс экен. Сүйгөнүң барбы? Иә. Сүйгөн, молодец. Жакшы окуй илгилик Адилет, бир белек берип коелу Адилетке. Адилет Азамат. Мына сага Адилет бизден белек. Себеби сен качпай видеого чыгып бериң барган болгон сурооңузду деп видеодон качпаганың үчүн Адилет. Азамат ушундай болуп Кыргызстандын чыгаан жигиттерден болуп жүргөн, а? Илгилик Адилет. Молодец. Мына көрүүчүлөр, биз Кадамжай шаарында аз гана эле суроо жооп узаттык, бирок көпчүлүгү билбей кеткен тилекке каршы мага эң жакпаганы мени видеого тартпа, мени чыгарба, вай, мени мындай кылба дегендери мен аябай жанкейт. Мисалы караңыздар, Бишкекте, Ошто, Жалал Абадта, Манас шаары мана генералыбыз деп генерал сүйлөгөндө сүрдөгөнмү тилдеримен буралып кетти мынакей мына Манас шаары деп ат койду. Ошо шаардагылар өрт болуп атат мына карасаңыздар. Ошон үчүн кадамжайчылар, биз дагы анча-мынчаңыздар видеого түшсөңүздөр, ой мени тартып коюпсуң, андай эле, тигиндей эле деп эртең анан мага эме кылып жүрбөңүздөр анан кийин. Үстүмдөн арыз жазып, доомат кылып, аны муну кылыпчы, мен болгону жакшы нерсени элдер билсин деп узаттык. Жакшы нерсе тарттык. Анча-мынча кемчилдиктер болсо сиздер көз жумуп коюңуздар. Бул башталышы. Мындан кийин дагы биз көптөгөн видеолорду чыгарып, өзүбүздүн элдерди үйрөтөбүз. Суроо жоопторду узатыпчы. Катталып коюңуздар, колдоп коюңуздар. Дагы көптөгөн видеолорду чыгарабыз. Ошондой эле Кадамжай шаарынын тургундары видеого түшкөндөн уялбай чыгып коюңуздарчы, мындай уялбай эле чыгып коюңуздарчы. Мунун уят жери жок. Эч кандай уят жери жок. Өзүбүздү көрсөтүшүбүз керек башка жактагыларга. Болду.